Салмастарбы урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарга Аружан аңгемесин сунуштайм. Аңгеменин автору Бактыкан Ажымаматова, окуган Турсуналиева Назгүл. Жоокердик турмуш жаңы досторду табууга себепкер болду. Германиянын Магдебург шаарынын танкалык полкунун танк ротасына туш болдум. Азиаттар өтө аз. Көпчүлүгү орус улутундагы жоокерлер. Мусулмандардан бир ротада Казакстандан келген Ширинбек деген жигит экөөбүз гана экенбиз. Ошондонбу биринчи күндөн эле ынак болуп бараттык. Негедир пикирибиз келишип, тилибизди да түшүнүп дегендей 5 мүнөттүк тынууда да ымалага келе түшөбүз. Аркы беркини сүйлөшөбүз. Ал өзүнүн Казакстаны, туулуп өскөн Ленгер кыштагы ата-энеси тууралуу айтат. Сөзмөрлүгү күчтүү болчу. Казакча, орусча ырдап зериктирбейт. Кыргызча ырлардан үйрөтсөң, дейт. Мен билген ырларымдага үйрөтө берем. Куйма кулактыгы да күчтүү экен. 2-3 рет кайталаганда үйрөнүп алат. Бир баштаса эч кимге сөз бербеген жагы да бар. Ротадагы башка жоокерлер экөөбүздүн ынактыбызга там берип да жүрүштү. Анткени бир кесим нанды кээде экөөбүз бөлүп жейбиз. Түнкүсүн жатууга команда болгондо экөөбүз хыйлага сүйлөшүп жатабыз. Уктабайсыңарбы? Экөөң тынчтык бересиңерби жокпу? Дешип, жака белибизде жаткан жоокерлер кайра-кайра эскертишет. Ал учурда башыбызды одеялага киргизип алып, шыбыраша сүйлөшөбүз. 6 айдан кийин катуу машыгуудан соң танк айдаганга уруксат берилди. Ошондо Ширинбек экөөбүз бир танкка бөлүндүк. Мына ошондо биздин ынактыбыз ого бетер күч алды. Белгиленген аймактын ичинде каалаганча танкты айдап жүрө беребиз. Анткени дагы мыктылап машыгуу керек. Баарын иш жүзүндө көрүш керек дешет. Машыгуу катуу жүрчү. Шайыбыз ооп, катуу чарчасак да машыгуу бүткөн соң жуунуп, тазаланып алып, тамактанып бүтүп, жатууга команда болгондо баягы жоругубузду баштайбыз. Ал жомок айтканды жакшы көрөт. Тарыхтан, легендадан сүйлөгөндү жактырчу. Бир күнү анын үйүнөн кат келди. Ар кат келгенде мага үнүн чыгарып окуп берчү адаты бар. Бул жолу каттын ичинде сулуу кыздын сүрөтү жүрөт. Мен аны сүйлөшкөн кызы го деп, кызыга көпкө тиктеп турдум. 2 капкара чачты алдына таштаган карагат көз сулуу кыз экен. Сүйөсүңбү? Дедим мен ага, сүрөттү карап туруп. Түсүнбөдүм, деди ал мага таңыркай. Кимди? Моуреки кызды, сулуу экен. Ойбай, ал менин карындасым гой. Бир туускан. Чынбы? Аябай сулуу кыз экен. Тааныштырбайсыңбы? Дедим. Бир алдын тамашага чалып. Сүрөттү тигиге бергенден кызганып. Макул, сен Казакстанга кел, мен тааныштырамын. Сөзсүз ал сага ынайтын. Жакшы кыз, акылдуу. Анан сен айткандай сулуу, деди, карындашын мактай. Канча жашта? Дедим, дагы деле сүрөттөн көзүмдү албай. 16да гой, быйыл мектепти бүтөдүн. Жаш экен. Неге жас? Балакатка жетип тур гой. Бизде кыз 16га шыкканда балакатка жетти деп күйөөгө бере береди гой. Анда мен барганча күйөөгө берип жиберсем эмне болот? Мен дагы тамашага чалып, ага жылмайыңкы сүйлөдүм. Аныма досум туура эле түшүнгөндөй болду. Себеби экөөбүз кан доспуз деп жүрсөк, анын карындашы мага да карындаштай да. Жок, менин атамдар андай адамдар эмес. Алар анын эркине коюсады. Ал окуйт. Мага осентип жазган. Деп Ширинбек досум колундагы катты кайра окуп кирди. Тамаша айта коем деп, бул кыз мага жага түшкөнүн байкап турдум. Сүрөттү мага берчи, мен алып жүрөйүн. Сенде бардыр, деп колуман чыгаргым келбеди. Ала бер, ала бер. Сенден эмнени аяйын, досум? Шынын айтсам, буга шейин сендей досту таба алмагам. Сен мага ынайсың. Сен жакшы жигитсиң, деп ал да сүйүнгөндөй сүйлөдү. Анан, менин карындасым шындан сага ынадыбы? Деди. Ооба, сулуу кыз болот буйруса. Айтканыңда калет жок. Ал сулуу кыз. Акылдуу дагын.
деп ойлуу туруп калды. Эгер ал сага жакса, ага сен да жагасың досум, деп койду, мени даладан таптап. Кантип билдиң? Билип турмун да. Эгер карындашыңа жакпай калсам кандай болот? Ага жагасың. Сөзсүз жагасың. Мен сен жөнүндө катык жазамын, деп ал ишенимдүү сүйлөдү. Айтканындай эле катты катырып жазды. Мага толук окуп берди да. Аябай мактаптыр. Анан сулуу, сен ойлогондой бою узун деп коюптур. Экөөбүз чогуу түскөн сүрөттү саламын, деди. Көп өтпөй карындашынан кат келди. Үйүндөгү ата-энесинин абалы, айылдагы жаңылыктардан айтып, анан окууга катуу даярдык көрүп жатканын жазыптыр. Аягында досуңузга менден ысык салам деп коюптур. Кийин мага өзүнчө кат келди ал кыздан. Агасы менен ынак экенимди биле тургандыгын, мен жөнүндө ал көп жазаарын айтып, сиз да зериккенде кат жазып туруңуз дептир. Ошентип, зериккенде ал кызга кат жазып турдум. Тез-тез жазышабыз. Ошол каттар да ал кыз менен мени жакындаштыра берди. Досумдун ата-энеси чабан экен. Ошондон улам карындашы экөө кичинелеринен мал багып чоңоюшкандыгын, карындашы экөө далай ирет мал артында жүрүшүп, кыйналган учурларын көркөмдөп айтып берчү. Карындашы өтө чыйрактыгын айтат. Жылкы малына жакындыгын, ат чабыштарга да катышып жүргөндүгүн, далай байгелерди алып келгендигин айта берет. Ошол карындашы менен кат алышып жүрүп, 2 жылдык аскердик милдетти аткаруу мөөнөтүбүз да бүтүп калганын байкабай калыптырбыз. Ширинбек менден 20 күн мурда кетти. Экөөбүз катуу коштоштук. Ал түз эле үйүнө баруумду суранып жатты. Эгер мага тийип өтпөсөң, аябай таарынам. Мен ата-энеме айтып койгонмун. Өзүм да күтөм. Карындасым да күтөт, деп кетти. Экөөбүздүн каны жаныбыз бир болуп калгандай эле да. Андан бөлүнүү мага оор болду. Жан дүйнөм эңшерилип эле жатты. Аны менен бирге жөнөтүшпөгөнүнө кейим. Анан мага да кезек келип жетти. Бир канча жоокейлердин катарында мага да аскердик буйрук чыкканда сүйүнгөнүмдөн ыйлап да жибердим го. Ширинбек досум кеткенден кийин кыйла жалгызсырап калганмын да. Анын өтүнүчү менен түз эле Казакстанга жөнөдүм. Анын үйүнө каттап жүргөндөй эле эч кыйналбастан жетип бардым. Ошондогу экөөбүздүн кезигишүүбүз укмуш болду го. Катуу сагынышка түшкөн экенбиз. Ойбай, жан достум, кан достум. Шын эле келдиң ба? Шын келдиң ба? Дейт, бети башымдан аймалап. Ата-энеси да карапайым адамдар экен. Өз баласын тоскондой эле тосушту. Мен каталышып жүргөн карындаш да жүгүрүп келип, мойнумдан кучактап, бетимен аймалап жатат. Бир тууган агасындай эле көрүп тургансыды. Мен андан ийменем. Кат жазышып жүргөндө ойго келгенди жаза берчүмүн да. Азыр болсо беткелди жолукканга дене боюмду калтырак басып, жүзүм кызарып да кетти. Ойбай, агам айткандай эле сулуу жигит экенсиз, деп боюма боюн теңештирип да жиберди ал кыз. Боюңуз да узун экен. Мага ушундай жигиттер унайт, дейт, тартынбастан. Ал кыз ачык айрым, шакылдаган, бирок назик сулуу жан экен. Эркелиги да бар тура. Ошол күнү алар мага арнап союш союп, дасторконду жайнатып эле жатышты. Тыпылдап тиги кыз жүгүрүп жүрөт. Кыймылы да чапчаң, эпчил экен. Ар нерсени орду менен коюп, заматта чай алып келет. Тамактарын да ташып жатты. Мен ичимден кымыңдап, бул кыз мен үчүн гана жаралыптыр деп коем. Бирок ал мени жактырабы? Тим гана агасынын досу катары кабыл алып турбасын? Эгер мен ички сезимимди билдирсем, так секирип койсо эмне болот? Деген түпөйү ой келе баштады. Алар мени эртеси да ушундай сыйлап турушту. Айылдагы кошуналары да келишет. Кыргызстандык экен. Балам менен армияда бирге болуптур, дос экен, деп. Атасы да жеттин албай, келгендерге мени тааныштырып. Ушунча жашап булардай меймандос, карапайым, таза дилдүү адамдарды биринчи ирет кездештирип турганымабы, мен да алардан апкаарып жаттым. Өзүмдүн абалыма сар эсеп салдым. Энемден эрте айрылып, башка бирөөнүн колунда өсүп, ата менен эненин мээримин, тарбиясын билбедим да.
Алар кандай адамдар? Алардын тарбиясы кандай болоорун сезбедим да. 6 айымда мени төрөгөн энем каза болгондо чоң энем бооруна баскан экен. Мээримин төккөнгө чоң энемдин эмчегинен сүт чыгып кеткен тура. Ошондон улам ак сүтүн берген өз энемдей болуп калган. Бирок 13 жашка келгенимде чоң энемден айрылып, атамдын бир тууган эжесинин колунда калбадымбы? Алардын өп-чап жашоосу бар эле. Өзүнүн 3 уул 1 кыздын арасында чоңойдум. Тоголок жетимди ким тоготмок? Ким жакшы сөзүн арнамак эле? Кайда барсам, бечара, баягы ушунча жетилип калыптыр деп, боору ачыганы бешенемен сылап коет. Атамдын эжеси мени эч нерседен кем кылбай өстүрсөм деген тилеги бар эле. Бирок ал да мени мектепте аяктап жатканда каза болду. Ошентип, мага күйөр адам деле калбай калгансыды. Бир капталым эңширилип, жоготуу менен гана эржеттим. Жогорку окуу жайын окуйн деген тилекте болчумун. Кандай кыйын күндөрдү эржете баштасам да, мектепте жакшы оккандардын бири элем. Түпсүз кыялдарга батып, өзүмдү бардар, жетиштүү турмушта жашаган адам катары элестете берчүмүн. Чоң энем өлбөсө, эжем өлбөсө, аларды өмүр бою алаканыма салып, сый көрсөтүп, бапестеп абалат элем деп кыялданам. Бирок, чуу дегенде эле кулап калдым. Журналист болоюн деп тапшырдым эле. Мен сыяктуу бечаралар баары бир өтпөйт экен. Бир баланы 10 коштоп жүрөт. Мени эч ким деле коштободу. Болгону мени чоңойткон жезден борборго жөнөтүп жатып. Бар тапканым ушул, балам. Бешенеңе жазганын көрөрсүң. Жолуң ачылсын ылайым. Жараткан өзү сага жар болсун. Менин колумдан келген ушул, деп, ак тилегин айтып, колума 600 сом берип узаткан. Багы жокко дагы жок болуп, окууга өтпөй калып, баары бир айылга кетпейм дедим да, жумуш издеп каңгып жүрө бердим. Кандай жумуш чыкса иштеп жүргөнүмдү айылдан өзүмдү төрөгөн апамдын туугандары көрүп калып, айылга алып баса берди. Айылга келип деле жарытылуу жумушка кире алган жокмун. Турмуш кыйла оор эле. Тайекемдердин жашоосу да өпчап. Алар мага эч кандай жардам бере алышкан жок. Эптеп, совхоздун майда барат жумуштарын жасаган болом. Иштегениме жараша акы алып, курсакты тойгузуп жүрдүм. Ушундай күндөрдүн биринде жашым жеткендиктен жоокердик милдетти аткаруу үчүн армиянын катарына чакырылдым. Аттиң, таянаарың болбосо кыйын экен. Армияга чакыруу кагазы келгенде кандай гана кубандым. Эми ошол жактан адам болуп келермин деген үмүт бар эле. Элчилеп, армияга узатуу шаан шөкөтүн деле кылбадым. Узатуучулар да болбоду. Мен сыяктуулардын катарына кошулдум да, кайда алып барсаң мен даяр деп кете бердим. Расында, армия мени көп жакшы нерсеге тарбиялады. Кыйбастуу таптым, бышыктым, жашоого болгон кызыгуумду арттырды. Адамдарга болгон ишеничимди ойготту. Ата мекен үчүн мен да керек экенимди сездим. Анан тагдыр мына ушундай адамдар менен шыбагалашкылы болуп турат. Кандай гана керемет жандар. Өтө жөнөкөй, мээнетке жүү экен. Баары бир кылкага салгандай. Боорукерде адамдар тура. Мына ушундай тагдыр тамашасына кабылган ачуу бала күндөрүмдү эстедим да жашып турдум. Анан ушул абалымда мындай ай чырайлуу аруу кызды сүйгөнгө татыксыз экенимди сезе баштадым. Мен ага ички сезимимди айтып, ал мага оң жооп берген күндө да ал кызды мен кайда алып барамын? Эрке кыз менин турмуш шартыма көнө алабы? Бул кыздын аты Шайгүл болчу. Мен ага биринчи күндөн эле Аружан деп жаңы ысым коюп алдым. Анткени анын аруу, таза пейили, тунук акылы, акактай дили негедир ушул ысымга ылайыктуудай туюлду. Сени Аружан деп атайынчы, дедим. Экөөбүздүн алгачкы эле жеке таанышуубузда. Ал не? Деди аруу кыз кылыктана. Ал жакшы ысым. Мен сага ушул ысымды ыраа көрүп турамын, дедим. Маңдайына түшүп турган көкүлүн өйдө сылап. Жаксымы? Ал нени түшүндүрөдү? Дейт ого бетер настана. Ал таза, сулуу, апакай дегенди түшүндүрөт да, дедим. Ойбай, мен сулуумун ба? Дейт дагы эркелей. Аябай. Сен эркектерге оксайдысың ғой, деседи ғой, деп. Менин бул айтканымды туура көрбөгөндөй наздана кетти. Ким? Мектептегилер ой.
Алар айта беришет да, сен аябай сулуу кыз экенсиң, эркелигиң да өзүңө жарашат экен. Шынбы? Мен калп айткан жокмун. Анда Аружан деп атай бериңиз, деген ал колумдан бек кармап, алга жетелей басты. Ал күнү айылдын четиндеги чакан көлчөгө ээрчитип барды. Осы сууга киринебиз, ойнаймыз. Анан кеш жарыкта келсең шайпалады. Катуу шайпалганда тилегиңди айтсаң, ал тилегиңе жетесиң. Мен сендердин мындай келисиңди тилек кылганмын да, мына аткарылып тургой, деп кубанып алды аруу кыз. Жан дүйнөсүнүн аруулугу, тазалыгы, баяулугу анын бактылуу гана тагдырга татыктуу экендигин айтып тургансыды. Бир көргөндө эле бул кызды өзүмдүк кылып алганым менен мени көп ойлор кыйнай баштады. Кат алышып жүргөн кезде мынчалык ой баскан эмес эле. Мына жакындан көрүп, ал кыздын кылык жоругуна арбалып бараттым. Мен ал кызды бактылуу кыла аламбы? Ал пештеп бакканга чамам жетеби? Бизди кандай тагдыр күтүп турат? Ушул ойдун кучагында калдым. Аружан болсо менин жаныман кетпейт. Эркелеп келип, жаныма отурат. Көп нерселерди айта баштайт. Көлдү жээктеп басабыз. Ал менин колумдан бекем кармап алат. Жетелесип жүрсөк, башкалардын ичи күйсүн да, дейт эркелеп. Эмнеге? Шок балдар көп да айылда. Тийсе береди гой. Анан сизди көрүп, алар коркуп калышады гой, дейт. Аружан да кандайдыр бир нерсеге экинчи нерсени салыштырып, сүйлөгөндү, жомоктордон кеп салганды жакшы көрөт экен. Адабиятка жакындыгын, ыр жазаарын билдим. Анан такылдата айтып, өзү жазган ырлардан окуп берет. Алижан дүйнөсү сүйүү деген сезимге кабыла электигиненби, анын ырлары жалаң балалык кыялдар, ой чабыттар, айлананын сулуулугу, туулган жер, ата мекен, эне, бир тууган, курбулар сыяктуу темалар. Бирок уйкалыштары ордунда. Айтайын деген ой бар. Ырды кыраатын келтире окуйт. Мен муюп угуп отура берем. Экөөбүз ошол көлдүн жээгинде көпкө жүрө беребиз. Биздин мындай жоругубузга ата-энеси, досум Ширинбек деле тоскоол болушкан жок. Күндөр өтө берди. Сиз кетпей эле койбайсызбы, дейт Аружан. Эмне үчүн? Менин да өз жерим бар да, барышым керек. Ата-энеңиз күтөт да, Аружандын көздөрү жашылдана түшөт. Ооба, деп алып, өзүмдүн да жүрөгүм эңшериле түшөт. Кайсы ата-энем? Чынын айтсамбы дейм. Ширинбек менен 2 жыл бирге туруп, бирге жүрүп, канчалык сырдашсам да өзүм жөнүндө ачык эч нерсе айткан эмесмин. Кээ күндөрү сенин атаң менен апаңдан неге кат келмейди деп сурап калчу. Ой, алар өтө картаң кишилер, кат жазганды билишпейт. Аларга мен жазып турсам болду, дечүмүн. Анан ага көрсөтпөй өзүм жазып туруп, атам менен апам салам айтыптыр, кат жөнөтүшүптүр деп ага окуп берчүмүн. Жан досумдун алдында өзүмдүн ким экенимди айтып, кемтигимди көрсөткүм келчү эмес да. Ошондон улам ал да мен жөнүндө жакшы биле бербейт эле. Биз кээде тоого да чыгабыз. Анын атын минип, ат чапканды жакшы көрөрүн да көрдүм. Мен бала кезден жылкы малын көрбөдүм деле. Ошондон бу жакшы мине албайт элем. Аружан мени учкаштырып алат. Кээде айылдагылар көрсө уят десет, сен акырын бастыра бер менин артымдан деп. Мен минип бараткан атты жетелеп алат. Кызык. Анын ата-энелери мага таптакыр ишенип алыштыбы? Аруу кыздын мени менен канча жүрсө да эч жерсе дешпейт. Ал өзүнүн курбу кыздары менен да тааныштырып жиберди. Казак кыздар шайыр келет тура, баары шаңкылдашып мени өз тең курбуларындай кабыл алышты. Бирге далай тоолорго чыгып гүл терип, эс алып жүрө бердик. Бир күнү Аружан экөөбүз гана көл жээктеп басып жүргөндө, ал күтүүсүздөн эле Кыргызстанга кетесизби деп сурап калды. Ооба, дедим. Барышым керек да. Анда мени алып кетиңиз, дейт ал. Анын бул сөзүнө эрекеп турдум. Анткени буга чейин биз сезим тууралуу сөз кылбаганбыз. Ичимдегини айта албай кыйналып келгенмин. Кыз өзү баштап отурат. Бирок ага сыр бербегенге аракет кылдым. Эмне үчүн? Деп койдум, кайдыгер гана. Сиз мени жакшы көрмөйсүзбү? Жакшы көрөмүн. Кантип? Ушинтип. Карындасыңыздай да, Ооба. Дагы кандай?
Сен жакшы кызсың, ачык, анан сулуусуң. Мен бой жетип калдым ғой. Ооба, сен окуйсуң да, Сен ошол окушту бүтсөң, анан чоң кыз болосуң. Азыр балапансың, деп токтоп калдым. Аттиң. Ушул сөздү неге айттым? Аружан балапан деген сөзүмдү түшүндү же түшүнбөдү, так секирип кетти. Не дедиңиз? Жашсың дедим да. Билгенмин. Осинтип айтатыңды билгенмин. Мен жасмын, секелекпин. Сендер чоңсуңдар. Теңсиңбейсиңдер. Кыз эки кол менен жүзүн басып жүгүрүп кетти. Мен өзүмдү өзүм тилдеп артынан карап тура бердим. Неге? Кайсарыңа каадаландың? Жашсың деп анын шагын сындырып. Кыздын аруу сезимин кат жазып жүргөндү эле билбедиң беле? Арсыз, дейт бир оюм. Анан анын артынан жетип барып, мен сени карындашымдай эмес, өз теңимдей жакшы көрөм. Мен сени сүйүп калдым, мен сага байланып турам деп, ачыгын айтып, анан өз таржымалымды айткым келди. Бирок анте албадым. Бала кездеги кысынуу, курнамыз, тартынуу желкемди ныгыра басып туруп алды. Аружандын артынан илкий басып үйүнө кирдим да, досумдун жанына келип, менин келгениме да 30 күндөн ашып кеттир дос. Эми үйгө барайын. Ал жакта мени да күтүп жатышат. Кабатыр болушпасын, деп нымтырай сүйлөдүм. Ушул жексенби айылда чоң той болатын. Биздин тойду да көрүп кет, деди ал. Атамдар да айтып жатышады. Мейли, тойдун эртеси кетейин деп макул болдум да калып калдым. Аружан бул кезде жакын арадан көрүнбөдү. Улам анын караанын издей бердим. Деги эле дареги билинбейт. Бир жерде отуруп алып ыйлап жатканын сезип турдум. Аны издеп таап, ага баарын айтайын дейм. Негедир эрким жетпеди. Анын алдында аксап тургум келбеди. Ал азыр мени узун бойлуу, сулуу кыргыз жигити катары билип турат да. Эгер мен таржымалымды айтсам, иренжитип аламбы деп чочуп жаттым. Ал күнү кечки тамакка да келген жок. Бир аз ооруп турам дейт. Басым ооруп жатыр дейт, деп апасы анын үстүнө улам кирип чыгып күйпөлөктөп жүрдү. Ысыкта талаада көп жүрүп койгон да, деп атасы кыжалат. Эрке кызды экөө тең аябай жакшы көрүшөрү байкалып турду. Анан ушул кызы алыска кетип калса кантишет деп коем жаман оюмда. Ушул түнү уктай албай чыктым. Оюмда Аружан. Анын шыңгыр күлкүсү, так секирип жаш баладай эркелегени, анан тим эле өзү аралашып жүргөндөй болуп, кайсы бир жомокту сайдымер деп айтып жатканы, анын аруу таза жүрөгү, балалык таттуу кыялы улам көз алдыман тасмасымал өтө берди. Азыр түн караңгыда аны бир жерге жетелеп чыгып, бүттү тимдегин айтып, төгүлүп алгым келди. Бала болсо да акыл тетик жан эмеспи? Балким туура кабыл алар, туура түшүнөр дейм. Түш өлүп ооналактап, ар ойдун кучагында жатып, даңкыланөөк тартканда көзүм илинип кетиптир. Эмнени ойлосоң ошол түшкө кирет деген чын белем. Аружан экөөбүз баягы көл жээгинде басып баратабыз. Анан алыстадандыр чоң кайык биз тарапка сүзүп келди. Ичинде эч ким жок. Аружан мени ал кайыкка жетеледи. Мен кыйылып жатам. Колумдан тарткылайт. Кайыкка түшөлү дейт. Анан бирдемелерди айтат, анысы жакшы болбойт. Мен кыйыла бердим. Анан ал колун шилтеди да өзү түшүп алды. Кайыктын ичинде эки чоң, эки кичине калагы бар экен. Чоң калагынын бирин алды да эки кичинесин бир колуна кармап мени чакырып жатат. Жээктен алыс кете албадым, тура бердим. Бутуман тушап койгондой кыймылдоого чамам келбейт. Кайык болсо алга жылай баштады. Аружан турган калыбында кайыктын агымы менен кетип баратат. Анын карааны үзүл көрүнө баштаганда мен эсиме келе түштүмбү? Аружан, токто, мен азыр деп ал тарапка жүгүрдүм. Ал көрүнбөй калды. Дагы кыйла кыйкырып жаттым. Чоочу ойгонуп кеттим. Күн чыгып калган экен. Тердеп да алыптырмын. Азыркы түшүмдү өзүм эле жоруп койдум. Аружан менен эч качан бирге боло албайт экенмин. Ал түшчү кайык башка тура дедим. Сыртка чыгып, алардын калың багын аралай бастым. Алмалары абдан эле көп экен. Атасы чабан болгону менен үй тиричилигине да бышык келип, бакты жакшы өстүрүптүр. Улам үй тарапка көз салып, Аружандын чыга калабы деген үмүт менен тиктей бердим. Ал негедир чыкпады. Апасы бирдемелерди жасап жүрөт. Тоок, үндүктөрүнө жем чачып,
Анан самоорго от жагып, эртең мененки тамакка уруна баштагансыды. Шилимбек негедир армиядан келгенден бери уйкучу болуп кеткендей. Ал жакта эң сергеги ушул болчу да. Тим койсо түшкө чейин уктай берет. Атасы менен апасы аны жайына коюшат экен. Жакшы уктай албай, балам армияда кыйналган да, уктай берсин дейт атасы. Бул жолу да ал кыйлада турду. Анан кечки тойдун салт санаасын кеп салды. Достум, осу тойда экөөбүз бир жырлайбыз дейсиң. Сен баягы мен үйрөткөн казак жырларын жырлайсың. Мен сен үйрөткөн кыргыз жырларын мен жырлайм. Сүйлөстүкпү? Деди. Макул, сен айткандай болсун, дедим. Эрке кыздын көктүгүн кара. Аны эрке ичине кек сактаганды билбейт дегеним менен кыйла эле көк окшойт. Эртең мененки тамакка да чыкпады. Башы ооруганы басылбаптыр. Апасы ысык чайын көтөрүп келип, дары ичирип жаткансыды. Аружан кечке сыртка чыкпады. Чын эле ооруп жатты экен. Эмнеси ооруп жатат? Менин сөзүмө капа болгонго элеби? Мен ары басып да, бери басып да ушуну ойлоном. Карындашыңа эмне болду? Ырастан да ооруп жатабы? Дедим, чыдамым кеткенде досума кайрылып. Ал өзү осондой, тез ооруп калмайы бар. Басы ооруйду да. Тим эле ооруй береби? Билбейм. Кээде эле төсөккө жатып калады гой. Анда бир оорусу бардыр, доктурга көрүнөбү? Билмейм. Басым деп жатады гой. Анан тез эле сопсуу болуп калады. Осундай адаты бар эрке кызда. Күйөөгө тийсе эмне болот? Башы ооруй береби анан? Күйөөсү эркелетип коябы? Үйдө атамдар бар үчүн характерин көрсөтөдүн да. Бирок жакшы кыз. Мен карындашымды осундай жакшы көрөм дейсиң. Билмейм, алшындап кетип калса не кылам? Деп досум мага суроолуу карады. Бул сөзү эгер сен алып кетип калсаң эмне кылам дегендей туюлду. Менби деп жибердим алдастай. Жок, деги эле башка жакка кетсең не болот? Билбейм. Армияда кантип жүрдүң? Ошондой болуп жүрөсүң да. Ай, коркаман. Бул кыздын бактысы кандай болатын? Коркаман. Өзүнчө башын чайкап алды досум. Кечинде тойго жөнөдүк. Үйлөнүү той экен. Казактардын үйлөнүү тою. Укмуш өтөт тура. Айыл ичи дүңгүрөп эле жатты, таң эртеден. Үнүн катуу чыгарышып, казак музыкаларынан коюп коюшкан. Үйлөнүп жаткан жигит Шилимбектин классташынын иниси экен. Карачы достум, бизден кийинки балдар үйлөнүп жатышады. Биз болсо жүрөмүз деп койду, тойго жөнөп баратып. Кезеги келгенде үйлөнөбүз да. Сен барып эле үйлөнөсүң ба? Деп койду ал, күтүүсүздөн. Билбейм, окуйм го. Осу сен биздин казак кыздарга эле үйлөнбөйсүң ба? Деп койду. Казак кыздар мага тийбейт да. Койсоңшу. Бүгүн тойдо көрөмүз. Сен катырагырдайсың. Анан кандай гана кыз сүймөйтүн экен. Экөөбүз сүйүшентип сүйлөшүп жатып, той өткөн үйгө да келип калдык. Эл көп. Музыка коюлган жерде микрофон кармап бирөө сүйлөп жүрөт. Элди тойго чакырып жатат. Анан кээде бирөөлөргө сөз да берип коет. Али кыз күйөө жок эле эшик алдында ырбий. Четирээкте узатасынан коюлган бир канча орундуктарда кары жашы деби отурушат. Шилимбек досум микрофон кармаган жигиттин жанына барып, анын кулагына бирдемелерди айта баштады эле. Анысы улам башын эле ийгегилеп жатты. Анан бир кезде биздин бүгүнкү тоюбузга алыскы Кыргызстандан улук мейман келиптир. Азыр мен бул жерде боордас кыргыз тууганымызды шакырамын деди. Мен тууралуу сөз болуп жатканын туйдум да анын жанына жетип бардым. Негедир баардык көздөр мага тигилгендей болду. Бир аз сүрдөй да түштүм. Анан өзүмдү кармандым. Апкаарыганымды, сүрдөгөнүмдү токтоттум да тиги кишинин колунан микрофонду алып той ээлерине куттук айттым. Анан досум үйрөткөн казактын той ырын ырдай баштадым. Шаңдуур эмеспи? Мен жаңы эле баштаганда эртеден бери тим отургандар ордунан козголушуп бийлей башташты. Мен буга кубанып жаттым. Себеби эл бийге алаксып мага көңүл да бурбай калат да. Ырдап бүткөндө баары шатырата кол чабышып, дагы суранабыз деп суранып жатышты. Алардын суроосу боюнча эми кыргызча ырдадым. Ал да бийлегенге ыргагы келе турган музыка болчу.
бийчилер бийин токтотушкан жок. Ушул жолу менин көзүм Аружанды чалып калгансыды. Элден окшун жерде аппак көйнөк кийип алыптыр. Баса, эртең мененки түшүмдөгү ак көйнөгү го. Көзүмдү жумуп кайраштым. Чын эле турат. Ойлуу гана. Өңү бозоңку тартып калыптыр. Көзүбүз чагылыша түштү. Ал жер карап кетти. Мен ага карап ырдап жаттым. Бийге келсе дейм. Ордунан жылбады. Ыр бүттү. Дагы суранып жатышат. Качадан бери минтип ачылып, үнүмдү катуу чыгарып ырдабаганга буулуп калган экенмин. Тойдогулардын суранычы менен бирде казакча, бирде өзбекче, анан кыргызча ырдай бердим. Эртеден берки музыкалар элди кызыктырбай, менин жандуу ырларым аларга жага түшкөндөй. Же мейман деп сыйлаштыбы, айтор, тойдун көркүн чыгаргандай болдум. Ширинбек досум да аралата ырдап жатты. Дегинкиси экөөбүз тойдун көркүн ачып жаттык. Кечинде келиндүүгө алып келишкенде да биздин үнүбүз басылбады. Мага кайра белектерди берип, үстүмө тон жаап жатышты. Ширинбек ал белектерди бир жерге топтоштуруп жатты. Эркек кыз жаныбызга басып келбей, ошол мисирейген калыбынан жазган жок. Башка кыз келиндер бийлемиш болуп жаныма келип тийишиге түшөт. Сулуу жигит, ырыңыз жакты, дейт бириси. Бойдоксузбу, дейт дагы бири. Мени Кыргызстаныңызга алып кете аласызбы, деп кергиштенет экинчиси. Мен алардын сөзүн укпагандай, көңүл бурбай ырдай бердим. Өзүм да ичимдеги бугумду ушул ырлардан чыгарып алгандай болдум. Ар бир ырым маңдайымда турган Аружанга арналып жатканын көз карашымдан билдиргенге аракет жасап жаттым. Ал кыз анымды сездиби, ким билсин. Той да таркады. Түнү менен ырдай берип, үнүбүз да каргылдана түшкөндөй болду. Үйгө келип экөөбүз катуу уйкуга кеттик. Эртеси күн шашке болгондо турдук. Анан мен убада боюнча бүгүн кетейин дедим да камдана баштадым. Аскер кийимдеримди кийип, сумкамды даярдап койдум да уктап жаткан Ширинбекти ойгото баштадым. Эй дос, тур эми, мен кетейин. Ширинбектин уйкусу ачылбайт негедир. Көзүн бир ачып, бир жумуп төшөгүндө уналактайт. Тур достум, мен кеттим. Кел эми коштошуп калалы дедим да, аны дагы түрткүлөп. Кыйладан кийин ордунан секирип турду да, маңдайында турган мени көрүп таң кала түштү. Ойбай достум, не болду сендерге? Тынччылыкпы? Мен кетейин, болду да. Жакшы эле мейман болдум. Шын кетесиң ба? Ойбай достум, шын кетесиң ба? Дейт, көздөрүн ушалап жатып. Ооба, кетейин. Мени да күтүп жатышат. Баратам деп кат жөнөткөнүмө канча болду? Кабатыр алып жатышкандыр. Ойбай, биз сендерге күнөө түспөдүк ба? Атам не дейди? Шаку не дейди а деп Ширинбек чын дилинен кейи баштады. Анан кыйладан кийин, кан досум, сен кайра келбейсиңби? Экөөбүз чогуу окуйбуз. Мен да тапшырамын. Сен журналист болом дейтиң го. Экөөбүз Алматыга окуйбуз. Билбейм, аны барып көрөмүн да. Айтып көрөм. Жиберишсе келемин. Осент достум, осент. Биз сени каттык жакшы көрөмүз. Атамы көрдүң гой, менден да артык көрүп калды. Шаку болсо сөз жок. Билмеймин, ал сени сүйүп да калдымы а? Койсоңчу, ал бир тууган карындашындай да. Антсе да ойлон досум, биз сени күтөмүз. Бара көрөм досум. Ширинбек шапа-шупа кийине салып, экөөбүз сыртка чыктык. Апасы дасторконду белиндеп койгон экен. Баарыбыз отуруп чай иштик. Аружан да чыкты. Кечээги капачылыгынын бири да жок. Сыр бербей мурдагысындай жайдар учурашып, анан эркелей басып келип чай куя баштады. Кыйлага үн катпай отурдук. Себеби баары менин аскер кийимимди кийип алганымдан лекетээримди сезип турушту. Кыйладан кийин атасы сөз баштады. Уулум, сен бизге өз уулубуздай боло түстүң эле. Сенин да өз ата журтуң бар, ата энең бар. Аларга барууң керек. Биз аны түшүнөмүз. Ак жол саган уулум, деп алакан жайды. Баары аны коштоп кетишти. Анан Аяш апам алдын ала камдап койгон чоң баштыкты колума карматты. Алыс жол жүрөсүң уулум, жолдо жээрсиң, деп ал да эки бетинден өп узатты. Эми эле шайыр отурган Аружандын калагына каар жай түштү белем, тултуя туруп калды. Мен жанына бардым да эки бетинен өп туруп, бактылуу бол, карындашым, бактылуу бол. Сен ошого татыктуусуң,
акылдуу кыз бол, жолуң ачык болсун деп коштоштум. Аны айтаарын айтып алып, өзөгүм өрттөнүп турду. Ушул апакай, кара көз кыз менен коштошуп жатканыма ичим тызылдап жатты. Ал шап мойнума асылды да шолокто ыйлап жиберди. Акебай, кетпеңизчи. Биз сизди ынап калдык. Кетпеңизчи. Биз сизди сагынабыз, дейт. Мен үндебей тура бердим. Атасы менен апасы да Ширинбек да анын эркине коюшту. Кайра келиңизчи. Кайра келем деңизчи деп өпкөлөп ыйлап жатты. Келет, боорум, келет. Биз осундай сүйлөстүк. Келет, деди Ширинбек, карындашынын колунан тартып жатып. Ал мойнумду бекем кысып алган. Башын көкүрөгүмө коюп, өпкөлөп ыйлап жиберди. Ушул учурда бул аруу кыздын мага карата таза сезимин, балалык сүйүүсүн, махабатынын учкундарын туйдум. Өзүм деле жан дүйнөм эңширилип, эмне кылаар айламды таппай турдум. Аруу кызды ыйлатканыма ачуум келди. Аруу кыздын сезим тебелеп жатканыма ызалана баштадым. Азыр аны колдон жетелеп, ээрчитип кетким келди. Мен эгер аны жүр кеттик десем, эч ойлонбостон барамын деп артыман түшчүдөй. Бардык нерсеге даяр тургансыды. Кайда алып барамын? Кимдикине? Кай сүйүмө деп ушул ой дагы деле желкемден мыжып туруп алды. Эгер бул кыз турмуштун ачуу таттуусун билген болсо, балким мени ээрчип, кайда болсун кете бермек. Баарына чыдамак. А бул кыз али наристе да. Анын сезими таза. Бет маңдайымда турган сымбаттуу кыргыз жигитинин түнөгү жок. Ар кимдин үйүндө өскөнүн ал билбейт да. Бардыгын өз колубуз менен жасап алабыз. Мен баарына кайылмын, чыдаймын дей турган деңгээлге келе элек. Эми эле кыйналганда бирине жетсе, экинчиси ачык калган, өп жашоодо бул чайналып калаары бышык. Ушул адамгерчиликтүү, карапайым, таза дилдүү адамдар менен коштошуум оорго турду. Ширинбек менен Аружан экөө Чимкетке чейин узатып келишти. Поезд жүрүп баратканда Аружандын ыйлаганы менин бир өмүрдөгү тунук сүйүүм катары жүрөгүмдүн түпкүрүндө калбадыбы? Ал менин кайрылып барбасымды сезди белем, эчкири ыйлап, мен сендерди сүйөмүн, менин таза сүйүүм сендерге кетти, мен күтөмүн дейт, шолоктоп ыйлап жатып. Аруу кыздын бул узатуусу экөөбүздүн түбөлүккө коштоштуруп жаткан экен, көрсө. Мен кайрылып бара алган жокмун. Айылыма келсем жашоо башкача. Менин аскердик милдетимди өтөп келгениме эч ким деле таназар алган жок. Алдыман кезиккендер гана, келдиңби? Акыбалың жакшыбы? Эми эмне кыласың? Деп коюшат. Өзүм өскөн эски үйүм остоюп, супсак гана тосуп алды. Жездем да ааламдан өтүп кетиптир. Тун кызы күйөөгө тийип өзү менен өз экен. Уулдары да очор бачар тиричилик өткөрүп жатышыптыр. Атам менен апамдын, энемдин жана эже жездемдин түбөлүк жаткан жайларына бардым да Куран окуп дуа кылып, ушул күнү эле Бишкекке сапар тарттым. Окууга өтүп иштеп, адам болуп, анан Аружанга барамын дедим. Бирок мага тагдыр дароо эле даңгыр жолун ачып бере койгон жок. Окууга да өтпөдүм. Жумушка кирдим. Бирок бул жолу өзүм эңсеген ишке орноштум. Мага жакшы адамдар жардам беришти. Тагдыр мени канчалык калчап, ары бери чайпалтса да, жакшы адамдардан куру койбоду. Ошондой боорукер, кайрымдуу адамдар ар убак мага кайсы бир деңгээлде жардамын берип келишти. Бул жолу да ошондой адамдардын көмөгү менен жумушка орноштум да иштеп калдым. Адегенде үйрөнчүк болуп иштей баштадым. Баш отум менен берилип иштеп жаттым. Тыным албайм. Керек болсо түнкүсүн да иштейм. Мага акчасы эмес, ошол жумуш керек болуп турду. Дагы деле жашоом ойдогудай болбоду. Шаарда ар кайсы батирде жашайм. Тапканым бир жаныма жеткени менен жарытылуу байлык жыйнай алган жокмун. Бассам турсам, көз алдыман кетпеген Аружанды сагынам. Алгачкы күндөрдө кат жазып турду. Ширинбектен да тез кат келчү. Ал баягысындай эле мени чакырат. Экөөбүз чогуу болобуз дейт. Мени курунамыз кое бербейт. Аружандын алдында сынып калбайын, жашоомду жакшыртып, туруктуу жумуш таап алып, бир кесипке ээ болгондон кийин барып алып келем дейм жаман оюмда. Бирок мен ойлогондой болбоду.
Кийин кат жазууга чамам келбей жүрүп, 2-3 катынын жообун жазбай калганга алардан да каттык токтоду. Убакыт өтө берди. Алар менен байланышпай калганыма 5 жылдай болгондо мен да үйлөндүм. Алган жарым жаман болгон жок. Турмушум жакшы эле уланып жатты. Бирок жаркылдаган жарыма тартыла албай кыйналдым. Ал канчалык мен деп чимирилип турбасын, ага ык кое алган жокмун. Анын көздөрүнөн Аружандын көз карашын, ботонукундай бал-бал жанган көздөрүн издейм. Анын сөзүнөн Аружандын сөзүн издейм. Баскан турганынан Аружандын кылыгын издейм. Издей берем. Өзүм каалаган бардар жашоом колго тийгенде Аружанды издеп бардым. Айылын таптым. Алар жашаган үйдүн орду гана турат. Алар эбак эле башка жакка көчүп кетишиптир. Аружан менен бир болбосом да, анын караанын бир көрүп алуу үчүн издегенмин. Анын эрке кыялын бир көрүп, дидарына бир тоюп алайын дегенмин. Анын мага болгон сезими өчпөдү бекен, ошону билейин деп издегенмин. Таппадым аруу сүйүүмдү. Таппай келем аруу кызымды. Ал менин элесимде ошондогу так секирген эрке кыз бойдон жашап келет.